Бүгүн 2 декабрда Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик жана тез жол жоопкерчилиги чектелген коомдун башында турган компаниялардын консорциумунун ортосунда Төө Ашу ашуусундагы келечек альтернативдик тоннелин куруу боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Önümüzde жатканын бардыгыңыздар билесиздер. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө ушундай бир жолдор, инфраструктуралык инвестициялык долбоорлор ишке ашып жатат. Замандын талабына, дүйнөлүк стандарттарга туура келген ушундай сонун бир тоннель болгон жатат. Ошол эле мезгилде ал жерде ошол постоянно жана электр энергия менен камсыз болуу үчүн ал жерге ГЭС да курулган жатат. Кудай буюрса мындай проекттерибиз көбүрөөк болсун мамлекетте. Бул жерде 100% ошол тез жол компаниясы өзү каржылап жатат. Деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикте жайгашкан узундугу 11,5 километрди түзгөн жаңы тоннель жыл бою коопсуз жүрүүнү камсыздайт. Долбоордо 2 төлөм алуу пункту, жалпы 31,3 мегаватт кубатындагы 2 кичи ГЭС жана заманбап башкаруу системасы да каралган. Жалпы инвестиция көлөмү 640 миллион АКШ долларын түзөт жана толугу менен жеке өнөктөш тарабынан каржыланат. Ал эми долбоорду ишке ашыруу жана эксплуатациялоо мөөнөтү 49 жылга белгиленген. Долбоор 2025 жылдын 16 июлундагы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин номер 421 токтому менен бекитилген жана өлкөдөгү эң ири инфраструктуралык долбоорлордун бири болуп, транспорттук туруктуулукту жогорулатат. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору долбоордун ачык айкын ишке ашырылышын камсыздайт.